Assalamu alaikum agayın. Жаңы жылда биздин кичинекей экраныбыздан өзүбүзгө чакан кайрадан көрүшүп атабыз. Баарыңыздарга, көрөрмандарга, эл журтубузга жакшылык тилейбиз. Улуу жараткан токчулук берсин, тынччылык берсин, бөөдө аламат коонаңынан сактасын дейли. Эми эски жыл кетти, аргим мына телевидениялардан, аргим газеттерден чамалуу өзүлөрүнө жараша жыйынтык чыгарып атышат. Бир жылга биз кыскача анализ жасасак, жылдын башынан баштап бир жакшы кабарлар болгон бизде. Мына кумтөр маселеси, кылымдын аферасы деп айтылып жүрөт. Биздин эгемендик жылдарыбыздын, тагдырыбыздын кара сызыгындай болгон ушу кумтөр аферасына кайсы бир деңгээлде чекит коюлду. Бул албетте азыркы президентибиз Садыр Жапаровдун жеңиши, жалпы кыргыз элинин жеңиши болду. Эми алтын деген өзү ошондой, жумгактап айтканда кыргыз бекеринен алтын деп атаган эмес. Ал алтындын чуусу өзүнө ошо жолою ушундай болот. Ал чуусу эч качан алтын бар жерде ага айтылган сөздөр, ушагы, чыны аралаш дайыма коогалаңы да кошо жүрөт. Анан эми кайсы бир деңгээлде бул улуттун жеңиши болду. Аны эми пайдалануу, элибиздин турмушуна жумшоо, келечек прогресске арнап иш жасоо ал башка маселе, келечектин иши. Андан берилип келгенде мынабу айлыктар маселеси, маяналар көбөйдү деп атабыз. Маянадан тыш болсок дагы изилдеп карап жүрөбүз. Мынабу айрыкча тетиги эгемендик алган жылдарда абдан аянычтуу акыбалга түшүп калган биздин өмүрдүн, акыл эс менен өмүрдүн эки сакчысы. Мисалы үчүн акыл эстин тарбиячысы, сакчысы мугалим болсо, ден соолуктун сакчысы медиктер ушундай акыбалга түшүп калган. Ошолордун айлыгы көбөйгөндө биз кубаттап кубандык. Анан эми өткөндө бир аксакал, айылдан келген аксакал тамашалагандай, ал айтат, дүйшөн мен шаарга келип, шаарыңа көп жылдан бери келе келем. Баягыдай завод, фабрика жок экен, бирок бир өндүрүш, 3 өндүрүштү көрдүм деп тамашалады. Эмне деген өндүрүш аке деп мен кайсын айтат десем, айтып атат, мынабу таксист деген өндүрүшүң бар экен. Анан ага түшүп алган, ары бери жүргөн, тынбай жүргөн жүргүнчү деген өндүрүшүң бар экен. Анан мынабу бюджетник деген өндүрүш дейт да. Абдан туура кыска айтып атат. Ал чындыгында өндүрүшү жок. Жок десе да, ошол өндүрүшү жоктон мамлекетибиз өнүкпөй тырмалаңдап келатат. Эч качан өндүрүшү жок мамлекет өнүгүү болбосун. Финансисттер, экономисттер, баары эксперттер аныктаган кайсы бир замандардан бери. Эми жакшы өндүрүшү болсо экен деп тилейбиз. Өндүрүш жок, айыл чарбасы, бир тик айыл чарбабыз бар, ал дагы абдан кыйын акыбалда келатат. Айыл чарбасы дайыма мамлекетке муктаж, колдоосуна муктаж. Анан эми мен таң калганым мынабу президентибиз да жаңы келип атканда айтты эле, кандидат келсин, талапкер келсин деп президенттикке, ушу реформа жөнүндө. Реформа негедир кечигип жасалбай атканда мен таңым бар дейм. Бул киши мынабу интернетти абдан мыкты өздөштүрүп, мен жакшы ушуну колдойм. Биз кеч болсок да ушу интернетке келип атпайбызбы эми? Алыбыздын жетишинче интернеттин дүйнөнү алаканга салгандай көрүп турат экенсиң. Бир жакшы жери ушул экен. Илим алат экенсиң, билим алат экенсиң, эде туура пайдалансаң. Дүйнөдө эмне деген ойлоп табуулар, эмне деген төтө жолдор, экономикалык төтө жолдор күнүгө чыгып атат жаңылыктар. Бизге ушу чакан мамлекетпиз, элибиз даяр. Эл деген тетиги эгемендик алган алгачкы жылдарда 95-96 жылдарда каранам менен этке бир кесим этке жетпей калган, эшигинен ит да үрүп чыкпай калган кайран кыргыз эли, элеттик эл. Кайрадан өзүлөрү киндигин кесип, кайберендей болуп, өзүлөрү тамтун басып, кас туруп, өзүлөрү менен өзү келип, азыр жаман эмес турмушка келди, айылдын эли дагы. Кыргыздын көпчүлүгү айылда жашайт. Мына ошолорго мамлекет аларга мындай эле күргүчтөп эле берди, жанагы эмелерин албетте тиги кредиттерин берди, бирок пайыздар менен берди да. Ал ортодогу пайыздар, жанагы кошмо кредитке кошулган проценттер канча адамдардын өмүрүн алды. Бизде Кыргызстанда
Kança adamdарды бактысыз турмушка калдырды. Үй жайынан ажыратты. Ажырашуулар бүтүшү кредиттен болду. Биздин. Анан эми ал элеттин эли оңолгон турмушуна мамлекеттин мындай ашкере айтканда кыпындай да тиешеси жок. Жалаң эл тетиги тентип кеткен бала чакасынын уул кыздарынан салган акчага өзүлөр тиши түшүп орукчан болуп калганга чейин акыбалда кайрадан иштеп чыкты. Ошолордун акчасы менен. Ошонтип анан бутуна турду. Азыркы акыбалга оңолуп кичине келди. Бирок оңолгондо мынабу айыл чарба министрлиги деп атабыз. Маселенчи канча жүздөгөн кишилер иштейт экен ушул тармакта. Айыл чарба министрлигинде олчойгон айлыктар менен отурат. Эч иш кылбайт. Аны көрүп эле турбайбызбы? Жөнөкөй эле көз менен көрүп турат. Ушуларды кармаштын кереги барбы? Буларды мен кармап отурганына таң калам да. Мына мобилдүү заманда эң жакшы колдойбуз. Президент баштап айтып атат. Кагазсыз иштейли. Кагазды мага окшогон жазуучу жазсын, ал деле экранга жазып калдасы бар эле. Мына эки сөздү кошкон эле акын болуп эле бири-бирин мактап атат экрандан. Ал эми жалаң ушу интернетте баары ушу кагазы жок иштейли деп аткандан кийин ушу интернетти карасаң баары дүйнөнү көрүп атпайбызбы? Кандай кетип атат алдыга? Кандай жолдорду издеп атат? Мына кризис заманда. А биз болсо баягыдай эле жайнаган президент, министрликтер, жайнаган ведомстволор ушу бири-бирин кайталап эле көчөп отурат. Бир мына антимонополия деген ак калпак кийген башчысы супермаркеттердин баарын кыдырып жүрөт. Ал кайсы бааны болуп туруп бааларды текшерип атат. Бирок бааларды ооздуктап атабы, ордуна коюп атабы, арзандатып атабы? Арзандата албайт ал. Антимонополия эмес, башкасы келсе да арзандатылбайт. Ал рынок деген ошондой. Ал элдин талабына жараша өзүлөрү регулировка жасайт дегилер. Эми ал көзөмөл, ошончо көзөмөлдөр бар бизде. Бирок ал эркин рыноктун өзүнүн фасипасы, өзүнүн тармагы, өзүнүн ыкмасы башка да. Ошого жараша иш кылыш керек эле да. Бизде баягы чачыраган эле бюджетниктер көп, жанагы аксакал айткандай. Андан бери келсек, мынабы биздин өткөн жылдагы эң жүрөгүбүздө каратак болгон коога Баткен согушу болду. Алагушту атынан айталы, Баткен согушу. Кезинде биздин СССРдин балдарыбыз ушул Алипеден тартып окуп эле СССРга капилет кол солган жүзү кара Гитлер фашизм деп окуткан. Кийин окулуктарга Рахмановду ошондой эле кийилип койсо болот. Рахманов деген мына тажик, анан биздин тиги тайка журт, анан эми тага журт деп өдөтөмөн деп болбогон бир окуяларды айтчу элек. Мына тажик башканы кой, колтуктагы тажик, жаныбыздагы тажик бизге душмандык кылды. Кыргынга учуратты. 100 миңдеген адамдар үйүнөн качып чыкты. Алардын үйлөрү эми чекти. Мына үйлөрүнө кире элек канчасы. Бир-экиден үйлөр курулуп атат, эми жабырт куруп аткандыр. Бирок ошол тарыхта экинчи үлкүн кайталанды десек болот да. Мына аркалык кыргыздар илгери орус патшалык орус армиясынын геноцидине калгандай, Тажикстандын Рахмановдун геноциди болду да, мындай айтканда. Аны президентибиз оондун сессиясында дагы жар салды. Азаматтык кылды. Эми ушуга даяр болушубуз керек кыргыз эли, ынтымакта болуп. Анан да бир айтпай кое албай турган маселе мына Кемпирабад маселеси. Атам замандан жер, суу деген ушундай талаш, ошо кайран аталарыбыз сынган бутун канчыгайга байлап бизге мураска таштаган ала тообуздун бир кертими кетип атат деп чырылдадык. Көбү чырылдады, биз чырылдадык, биз деле айттык, сүйлөдүк. Бирок бирөөлөр билип билбей молдокелер айткандай. Ага паамы жетпей, көзү жетпей. Кийин президент деле өзү айтты, ошону мурда эле ачыктасак болмок экен депчи. Ошондой кылыш керек эле. Мурда эле элге салыш керек эле да. Ошол түшүнбөстүктөрдөн. Бирок биз ошондо айтканбыз. Бул Үсөнгү куушту деле, Каркыраны деле президенттер чечкен. Эл ошонтип ушинтип эле калып калган. Камалганы болгон, кыйраганы болгон, журкулдашканы болгон. Бирок бул тарыхтан бери келаткан президенттер, хандар, падышалар гана чечет. Бирок ага тарых баа берет. Бул Кемпирабадка бааны тарых берет алдыда. Ал азыркы президенттин бактысыбы же шорубу аны тарых тастыктайт тургандар. Бир гана биздин ичибиз ооруганы, мына 20 канча киши аял эркек дебей камалып отурганы.
Uşul Aykölдük деген жетişpey atat bizge. Bul kamap dege Akaev'tin doğrundan beri kuvalaşıp, kamap, atıp da görüşken birbirini. Anda biz oңolgon emesmiz. Kırgızda mına egemenlik yıl bizge de maktanıp kalabız bilip bilbey. Demokratiya dep. Demokratiya aralçası dep. Kayaktagı demokratiya bizde. Kayakta. Azırkı Japarov tuptura özü prezidentlik başkanlığına girdi toluğu menen. Murunqa Kayıp'tan beri prezidentlik başkanlığı olup geldi de kaysı parlamentin çeşitli taqdırdı. Kaysı kurultayın çeşitli taqdırdı. Jönököy bol boğun sözdür. Prezidentler çeçip geldi bizde. Prezidentlik başkanlığını Sadır Japarov bu rasmi zakondoşturup, mizandaştırıp girdi. Buna uşunu görölü ayağına çeyin. Buna özünün buyruğu, özünün kalosu, özünün gelişiminin kemprivattı janagıday meselesini çeşti. Anı erten tarihta beri görek. Ba tarih beret. Ertenki gün beret. Birok janagı oşonu kanzısı bir dengelde çırkıragan biröler sayazatka aralaştırdı albatta. Meselen de koyalım. Azımbek Beknasarov, Berke Kengeşbek Dүйшөбаев, Ravşan Jeenbekov'tardı biz başına bilemiz. Plus minüsün de bilemiz. Oğun sol. Alar elinin alakanına salganday obrazda. Ana bir jakta yemi uşular ele birikip ele tönkörüş jasap ettegenge el işenbey. Mümkün prezidentin aylanası işenip atkandır. Birok men işenbeyim. Alar kolundan gelbey açık aytkanda. Al tönkörüş jasap degen çoğ mesele. Anın özünün şişit olat. Anın özünün oşo kılkıldap gelet janagı kazandın ozu kapkagalı jetpey turgan ahvalga gelip borkuldap kelgenden tönkörüş bolat. Jönle bola örбейт tönkörüş. Oşon üçün azırkı mına kamap jatkandar jönünde men töz göz karашында айтсам bul bolbogon mesele. Bul bizge uyat, namız. Elbisке dagı, bildigibizke dagı. Mına bu Manas eposun biz emnege kakşayбыз. Manas eposu bizdin ensiklopediya göçme min degen жылдардан Kırgızdın turmuş jıyındısı. Eskertkiçi, filosofiyası bar jatat. Oşonda mına Aykön Manaskadagı kutumçuluk bolgan kesinde. Görө alбастыктар bolgan. Göz kamandar kelgen orun tartıp alabыз dep. Alardın taqdiri emne oldu. Andan keyin Kökötөйдүн aşında Bokmurun başta oş yerde oşonda Koşoy dele var, Ürgüsü var, Bar var, Töştügü var degende. Kırgızdın barı var, Manas çakırılbayt. Kutumçuluk. Mına. Andan keyin çoğ gazatка çıkayın dep atsa Altıxandын kutumçuluğu. Birok Manas kasiyetli Manas dep bizdin min degen tarihte ezibiste kalgandın birden bir sebebi anın Aykölдүгүндө. Oşonu keçire bilgeninde. Bokmurundu dele başındırgıta almaday başındırgıtsa bolat ele. Altıxandı dele jaylasa bolat ele. Birok Manas Koşoy dukkan, Bakay dukkan, Kanikey dukkan, Almanbek dukkan, akılmandar dukkan. Oşontup kеңешкен. Aykölдүк деген oşol sapat oşon üçün kalgan. Hiç kimde kalgan jok andan beri kandar öttü, bekler öttü. Oşon üçün Aykölдүk dileybiz. Birbiribizge geçirim. Erdin geyli jok deyip, oşol geçirim bolsun, turmuşu soң olsun, jakşı olsun deyli. Emi berki mına жаңы koyon jıl dep atabызбы? Ar bir göçmen avışkalardın kolunda çoğoyduk ele. Baldarım, ar bir densoğluktu tan жаңы jıl dep koyçu menin atalarım, çoğ atalarımız. Ar bir tan жаңы jıl. Şu жаңы jıldı biz jakşı niyette, jakşı oyda başlap, jakşı jılışlar bolsun dep tileyli. Oşol bugün men karap otursam mına o internette Türkiye'de жүрген bizdin Türksoy uyumu var, Ruhi Borbor. Şunun jetekçisi, generaldık direktörü Sultan Rayev, bizdin ustatımız Kuatbek Yusufaliyev, Sultan Palvan dep erkeletkende barыбыз Sultan Palvan deybiz. Oşol Sultan Palvandın bildirüsü çıktı. Buna bıyıl Ulu Aytmatov'tun, Çıngiz Aytmatov'tun 95 yıldır bolat. Bu çoğ mareke biz üçün. Buna marekenin marekesi bizde. Buna şunu eğer de Kırgız eli, Kırgız biligi şunu merçemde jakşı ötkür alsa bizdin yol kartabızdın birden biri şunu Aytmatov'tun ibileyi. Yol kartabız. Bu bizdin turizmdin de bulağı, bizdin özü üstü biriktirүүnün de bulağı, Aytmatov'tun çıkarmalarında, Aytmatov'tun angemelerinde, Aytmatov'tun
angemeleşүүлөрүндө Айтматовдун ар бир теледен, радиодон сүйлөгөн сөздөрүндө уюп жаткан философия, уюп жаткан акылман ойлор бизге таштап кетти. Биз эмес 180 тилге которулду, чемпиондук нускада басылды дүйнөгө. Мына бүткүл дүйнө Айтматовду биздики дейт. Ошон үчүн кыргыздар намысыбызга келип, Улуу Айтматовдой залкарыбыздын айланасына биригип, ошонун жылдыгын мыкты өткөрүш керек. 86-жылы СССР темир чеңгел СССРдин убагында бүткүл дүйнөнүн интеллектуалдуу дөшаларын кайсы бир бөлүгүн бириктирип өткөрө алган. Ошондо Москвадагы орустардын дагы башка улуттагылардын баары ичи күйгөн. Яны окуган алардын сындагандар болгон. Мына ошондон кийин СССР империясынын генералдуу директору, генеральный секретары депчи, президент болду го, кийин жарыялап ийди. Михаил Горбачев өзүнө кеңешчи кылып алган. Кыргызстан тарыхында биринчи жолу Айтматов ошо борборго барган. Мына ушундай саясий да өңүттөн алганда, рухий өңүттөн алганда, улуттук нарк дейбизби, ошонун бардыгынын чордону ушу Айтматовдо турат. Ошону биз кайсы бир деңгээлде, мына Султан Раевди колдойлу туугандар. Мына Сукебизде жакшы иш кылып атат, мен азыр угуп кубанып калам ичимен, бирок мактоону бир айтып коеюнчу, көп айтпаган кишимин, өзүм мактоону. Өзүмдү деле жекирип турам көөдө, ээн баскандачы. Колуңан эмне келет деп өзүмдү өзүм. Султан жакшы иштерди кылып атат. Мынабы быйыл май айларында биздин түрк тилдүү элдерди бириктирип, биздин кыргыз тили жөнүндө ушул жерде чоң форум өткөн атат деп баягы жар салды. Китептерди чыгарганга аракет кылып атат. Бул абдан колдой турган. Мына биздин азаматтар ушинтип иштерди жасап атат. Кыйкырбай этпей, унчукпай эле. Анан биз биякта талаш тартышты азайтып, интернеттеги сабатсыздыкты жоюп, айрыкча интернет мына биздин китеп, газет окулбай калды деп. Мына кыргыз тили деген газетабыз, мен былтыр жазылуу өнөктүк орусчасын подписка деп ушул ишендим эле. 10 миңден ашып кетеби деп, элдин колдоосу, акимдерге чейин барган, бүт жөө кыдырып, түштүктү да кыдырган. Анан ушу колдойбуз байке, баары эле жаштар экен акимдер. Десе азыр 4 миңге чыкпаптыр. Нускасы мына. Ошону көрүп, шалдырап отурам мен. Бул кыргыз тили деп эле кыйкырат экенбиз, бирок элдин колдоосу элибизди колдобойт турбайбы деген маселе. Көрнөк жарнак, анан тиги бу деп эле кыйкырасыңар. Газетке бириктирип, жазып, сайтка чыгып, баарыбыз ошону сындап, анан биргелешип иштесек анан иш болот да. Анан жатып алып эле кыйкыра берсең иш болобу? Жерде мамлекеттик комиссияны тилдеп эле сөгүп эле жатасың баарың. Жазганың да, көрнөктүү жазганың деле, илгениң деле кыргыз. Эч ким сырттан келип билип аткан жок. Кечээ тиге эмне деген базада уйгурлардын желеги 7 жылдан бери илинип туруптур. Аны көрбөгөн кыргыз бияка көрнөк чыга калса эле ошону кыйкырат. Көргөн жок 7 жылдан бери уйгурлардын туусу желбиреп атканын. Же үч тамган көрбөйт, же бийлигин көрбөйт, же элин көрбөйт. Биздин эле бири-бирибиздин жамандыгыбызды чукуп отурабыз. Мына коогалуу маселелер каякта болуп атат. Ошон үчүн Улуу Айтматовго билгели. Айтматов тилди көтөргөн, Айтматов рухту көтөргөн, Айтматов биздин саясатты көтөргөн, дүйнөгө чыгарган киши. Султан Талбанга рахмат айтабыз, ошол жаңы жылда жаңы рух дем байлап калдык. Биз дагы ошону угуп кубаттайлы деп. Рахмат.